Заманбап сулуулук рыногунда бетке кам көрүү керектүү каражаттардын көп сандагы чыгып атканына карабастан, биздин терибиздин ден сагына кам көрүү үчүн аларды тонналап, банканын артынан банка, түтүктүн артынан түтүк сатып алуунун кажети жок. Негизги кам көрүү деген бар, ал нерсени ар бир кыз жасай алат. Негизги кам көрүү эрежеси бул сиздин беттин түрүнө жараша сулуулук каражаттарды тандоо. Бет 5ке бөлүнөт: майлуу, нормалдуу, аралаш, сезгич жана кургак. Исиркектерге жакын кожалар да бар, бирок ал көбүнчө майлуу жана сезгич терилерде кездешет. Жогоруда айтылгандай эле, сиз өзүңүздүн бетиңизге кам көрүүнүн минималдуу программасын тандагыңыз келсе, анда сиз бетиңиздин түрүн туура аныктап алышыңыз керек. Ар бир кыздын сулуулук тартиби 4 негизги этаптан турушу керек. Эң биринчиси тазалоо, экинчиси пилинг, үчүнчүсү нымдаштыруу, төртүнчүсү коргоо. Тазалоодо бетти чаңдан, майдан жана макияждан тазалоо зарыл. Faberlic компаниясында именно Биомика сериясындагы тазалоочу каражаттар бар. Бул мицеллярная вода жана гелдер. Axiology сериясында ар бир типтеги кожага, вербена орто жаштагы эжелерге жана Faberlic'тин акыркы поколениясы Global Oxygen'дин тазалоочу каражаттары бар. Кийинкиси биз пилингке өтөбүз. Бул эски териден арылабыз. Ал үчүн Axiol сериясынын гель скаткасы бар. Бул жаш кожага. Axiology сериясы бул орто жаштагыларга. ABC пилинг бул салонный процедура. Профессиональный эффект болот да. Кийин күндүзгү, түнкү кремди коюу, нымдаштыруу. Ал үчүн бизде Weekend деген сонун сериябыз бар. Андан сырткары орто жашты эжелерге Bloom сериясы бар. Кары эжелерибизге бул уже пигментация үчүн серия. Бир жумада эффект бере турган сериясы бар. Антиакне бул безетки жана кемчиликтерди арылуу. Asianum сериясы бул шикарный серия жана Verbena бул бюджетный вариант. Андан кийинкиси биз уже күндөн коргоого арналган кремдер бул бизде Let and Pledge. Ошондой эле балдар үчүн дагы детский кожага дагы бар. Заказ кылуу үчүн, мен менен байланышуу үчүн ушу төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыз болот.